Мурасколордун малы мурасколорго таратылып, бөлүнүп берилмейин, аны иштеткенге болбойт. Мурас таркатылганга чейин эч кимден акысы жок. Качан маркум дүйнөдөн өткөндө анын байлыгы 4 гана орунга иштетилет. 3түккө эми 40тыкын бериш керек деп кыжалат болот. Ушул биздин шариятыбызда жок нерсе кайдан келип калган десе, алымдар айтат. Кайсы эле мусулман дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, сиз менен биз жанагы адатта бар нерселер бар го. Биздин үрп адатта 3түк, 40тык, жылдык деген бар, аш деген бар, дагы эмне? Азыр бейшембилик деген бар. Бейшембилик ушу четверг күн сайын эле бейшембилик боло берет, колунда барлар кыла берет, колуна жоктор кыла албай кыйналат, кыжалат болот. Элдикин жеди, меникин жебей калыш деп кыжалат болот. 3түккө эми 40тыкын бериш керек деп кыжалат болот. Ушул биздин шариятыбызда жок нерсе кайдан келип калган десе, алымдар айтат. Мурдагы бир заманда мусулмандардын баары дин менен жашаган мезгилде аябай катуу ачарчылык болот. Анан алымдар бул маселени чыгарган экен. 3түк, 40тык, 4 жанагы 3түк, 40тык дегендер бар го. Муну алымдар эми бир адам бай экен да, ошол учурда байлар элдер кыйналып жатса дагы бергиси келбейт да, катуу да, сараң. Эми ошолорго атасы өтүп кеткен мезгилде айтышкен да, атаң өткөнүнө канча күн болду десе, 3 күн болду дейт. 3 күн болду. Эми 3 күндөн бери Кур'ан окуп элесиң, бир окутпай бир Кур'ан. Атаң кал сен. Ушунча байлык сага таштап кетти. Десе анан баягы сараң айла жоктон чыгарып чыгын да. 40 күн деле ошол, жылдыгы деле ошол. Анан дагы бир маселе бар. Мурас таркатылганга чейин анын байлыгын иштетип салабыз. Мурас таркатылганга чейин эч кимден акысы жок. Качан маркум дүйнөдөн өткөндө анын байлыгы 4 гана орунга иштетилет. Биринчиси такфин, тажхиз. Ошонун кепини жана ошонун кабырына кеткен чыгаша. Ошол биринчи берилет. Экинчиси анын карыздары. Себеби пайгамбарыбыз бир жолу жаназа окуду эле, экинчи жаназа алынып келгенде, бул адамдын кимдир бирөөдө карзы барбы дегенде, бир адам о Аллахтын элчиси, ал мага карзы берген, бирок мына анан берем деп отуруп бербей өтүп кетти. Дегенде пайгамбар сонда жаназаны өзүңөр окугула дейт. Пайгамбар жаназа окуган жок. Эмнеге? Карзы бар да анын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адам ошол үммөтүнүн ичинен бирөө кол көтөрүп, о Аллахтын элчиси, эгер анын карзын мен өз жоопкерчилигиме алып туруп төлөп берсем, анда жаназасын окусак болобу дегенде, пайгамбар андай болсо мен өзүм окуп берем деди дагы. Пайгамбар жаназаны окуду. Карз деген чоң маселе туугандар. Шейит дагы бейишке кире албайт, карз болсочу. Шейит түздөн түз бейишке кириш керек эле. Даражасы бийик. А бирок Аллахтын алдында ал дагы карздан кечирилбейт экен. Эң биринчи такфин, тажхиз. Андан кийин карыздары. Үчүнчү анын осуяты. Бирок осуятынын 3төн 1 гана берилет. 3000 сом калтырган болсо, байлыгы болгон топтогон байлыгы 3000 болсо, ошонун 1000инен гана кимге осуят кылса, кайсыл адамга бер десе ошого берилет, калган мал берилбейт. Ал мурасколордуку. Мурасколордун малы мурасколорго таратылып, бөлүнүп берилмейин, аны иштеткенге болбойт. Сиз андан алып туруп палатин саласызбы, көрсөтө турган. Жана ошол маркум дүйнөдөн өткөн учурда башка нерсеге иштетесизби? Сиз анда бирөөлөрдүн акысын иштеткен болосуз. Бир эле адамдын эмес, бүт мурасколордукун. Эгер ошолордун арасынан жетим бала боло турган болсо, анда мурастын малын жеш, бирөөнүн байлыгын уруксатсыз жеш адал эмес деп пайгамбарыбыз айткан. Себеби ал адам ыраазы эмес да. Качан аны ыраазы кыласыз, анын малы ошондо сизге ыраазы болот да. А бул жерде көп адамдын малын ыраазычылыксыз эле жеп койдук. Анан кээ бир учурларда эгерде атасы өтүп кеткен болсо, баласы, кызы балакатка жетелек болсо, жетимдин малын жеген болобуз. Ал эми жетимдин көз жашы жерге тийсе кандай болот билесизби? Кайсы инсандар зулумдук менен жетимдин малын жеген болсо, алар өзүнүн курсагын от жеди дейт. Алар тозокко алып баруучу амалды кылышты дейт. Аллах таала сактасын. Ошондуктан маркум дүйнөдөн өткөндө, бул дүйнөдө кандай жакшы жашадыңыз, көңүлүн көтөрүп, ал сиздин көңүлүңүз көтөрүп, бири-бирибизди сүйүп, махабат кылып жашадыкпы? Ынтымактуу ата болуп жашадыкпы? Ата бала болуп жашагандай, сиз узатканда да аны жакшы узатыңыз, аны капа кылбаңыз, кыжалат кылбаңыз. Аны капа кылганыңыз жанагы айтылган нерселерди кылуу, аны капа кылган болот. Себеби ал адамга дагы азаптын үстүнө азап болуп атат. Өлгөндүн үстүнө gömгөн болуп, ал адам бечара кыйналып, кабырда жатса, сурак бере албай кыйналып жатса, сиздин ыйыңыз, сиздин кыйкырыңыз ага дагы зыян болуп жатат. Өзгөчө бул көп кайталанган аял заттарында да. Аял заты. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпысынан эле аял затка, жалпысынан эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң алгачкы доордо кабырга баруудан тыйым салган. Андан соң мен мурда силерди ошо кабырга сыйынып кетпесин деп корктум эле. Эми дин жетти, элдер түшүндү, кабыр эмне экенин билди, арбак эмне экенин билди. Арбакта пайда зыян жок. Биз өлсөк биз арбак болобуз. Пайда зыян ал нерселерден болбойт. Алладан гана болот пайда зыян. Эл түшүнүп калды. Бүгүндөн баштап кабырды зиярат кыла бергиле. Фазуруха
фазуруха, силер кабырды зиярат кылгыла, фа иннаху юзаккирукумул ахира. Кабырга барсаңар силерге ахиретти, өлүмдү эсетип коет дейт. Кабырга барсаңар көбүрөөк пайда болот дейт. Кабырга барганга болот алымдар, бирок аял затына барганга болбойт дейт. Жакшы эмес дейт. Эмнеге? Ошол жерге барганда баштап берет экен да, баягысынчы. Баягысын баштап берет экен. Ошон үчүн биз аял затына да түшүндүрүшүбүз керек. Аларга түшүндүрүш үчүн аларды дагы сиз менен фикир кылып, сабактарга, баяндарга катыштырып, уккан нерселерди аларга айтып берип, ошондой эле Алла жолуна чыгып, сиз менен биз мээнет кылайлы.